Аскерде альтернативдик кызмат өтөө 300 000 сом болуп калышы ыктымал. Киевдеги саммитте Украинанын келечеги евро биримдикте экени айтылды. Кыргызстан Тажикстанга асманын ачты. Кыргыз-казак чек арада курал табылды. АКШ мамлекет катчысы Кытай сапарын жылдырды. Зеленский Грузия бийлигин Саакашвилини бошотууга чакырды. Иран Израилдин кол салуусуна жооп кайтарат. Кемпират иши боюнча дагы бир активист камалды. Журналисттин өлүмүнө айыпталган блогерге сот өкүмү чыкты. Индонезияда сироп ичип каза болгон 200 жаш баланын өлүмү иликтенүүдө. Ушул жана башка дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы апта ичинде болгон маанилүү кабарларды мен Нурайда Жекшанова тааныштырам. Саламатсызбы? Жогорку кеңештин депутаты Нурбек Сыдыгалиев аскерде альтернативдик кызмат өтөө төлөмүн кымбаттатууну сунуштады. Аталган мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Ага ылайык үй-бүлөлүк жагдайга байланыштуу альтернативдик кызматка чакырылгандар азыркы 18 000ден ордуна 50 000 сом диний ишениминен улам курал пайдалануудан баш тарткан, катталган диний уюмдун мүчөсү болуп саналган. Ошондой эле коомдук пайдалуу жумуш аткарууну каалоосун билдирген жарандар үчүн 25 000ден ордуна 100 000 сом төлөйт. Ал эми 22 жашка чыккан, бирок аскердик жана альтернативдик кызматты өтөбөгөндөр 50 000 сомдун ордуна 300 000 сом төгөт. Кыргызстанда 18 жаштан 25 жашка чейинки эркектер аскердик кызматка чакырылганда анын мөөнөтүн узартууга укугу жок. А сиз альтернативдик кызмат өтөөгө 300 000 сом төлөөгө макулсузбу? Киевде 3 февралда согуш шартында евро биримдик Украина саммити өттү. Европа өлкөлөрүнүн лидерлери Украинанын келечеги евро биримдикте деп ишендирди. Ал эми Украин бийлиги Брюссельге евро биримдикке кирүү үчүн сүйлөшүүлөрдү эртерээк баштоого, Орусияга санкцияларды күчөтүүгө жана Украинага алыскы аралыкка уча турган ракеталар менен жардам берүүгө үмүт артты. Зеленский менен Европа кеңешинин башчысы Шарль Мишель, Еврокомиссиянын жетекчиси Урсула фон дер Ляйен жана 15 комиссар жолукту. Мишель Украина евро биримдик бир үй-бүлө экенин айтып, канча керек болсо ошончо жардам беребиз деди. Ал эми Еврокомиссиянын төрайымы Украинаны калыбына келтирүү долбооруна 1 миллиард евро бөлүнөөрүн айтты. Саммитте Украинанын евро биримдикке кирүүсү негизги талкуу болду. Бишкек Тажикстандын учактарына Кыргызстандын үстүнөн учуп өтүүгө уруксат берди. Бул тууралуу жарандык авиация агенттигинин маалымат кызматы кабарлады. Somon Air авиакомпаниясы Кыргыз бийлигине 5 февралдан тарта Душанбе, Новосибирск, Душанбе, 8 февралдан 25 мартка чейин Душанбе, Урумчи, Душанбе багыты боюнча каттам аткарууга Кыргызстанга кайрылганы белгилүү болду. Кыргызстан 2021 жылдын апрель майындагы Тажикстандын агрессиясынан кийин коңшу өлкө менен чек арасын жана авиа байланышын жапкан. Анда расмий Бишкек Кыргыз-Тажик чек арасындагы көйгөйлүү маселелер чечилгенге чейин Кыргызстан Тажикстанга чек арасын ачпай турганын жарыялаган. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Кытайга болгон сапарын жылдырды. Буга Американын аба мейкиндигиндеги пайда болгон аэростат себеп болду. Пентагон кыймылсыз шар Кытайдыкы экенин билдирип, ал тыңчылык кылууга коюлган деп жарыялады. Кытай болсо АКШны шашылыш жыйынтык чыгаруудан карманууга чакырды. Расмий Пекин шар метеорологиялык изилдөө үчүн колдонулуп келгенин айтат жана аба ырайынын начардыгынан улам багытын өзгөртүп жиберди деп белгилейт. Кытайдын тышкы иштер министрлиги бул окуя боюнча бир катар билдирүүлөрдү жасап, маселени чечүү үчүн Кытай АКШ менен иштеше турганын маалымдады. Таласта Казакстан менен чек арада ок атуучу куралдар жана ок-дарылар сакталган жашыруун жай табылды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин басма сөз кызматы билдирди. Кара Буура районунун Тоолу аймагынан УКМК кызматкерлери жана саперлор жашырылган жай аныктады. Анда майдаланган граната, РГД-5 жана номерлери өчүрүлгөн 12 калибрлүү жылмакай мылтык табылды. Учурда тергөө иш-чаралары жүрүп, буга тиешеси барлар изделүүдө. Владимир Зеленский Грузиянын бийлигинен экс-президент Украинанын жараны Михаил Саакашвилини бошотууга чакырды. Анын айтымында Саакашвилини өлүмгө алып бара жатышат. Зеленский Грузия адам укуктарын европалык стандарттарына саресеп салып, кыянаттыкты токтотууга чакырды. Аларда Европарламент Саакашвилиге байланыштуу кырдаалга катуу реакция кылуу маселесин талкуулай баштады. Буга чейин дарыгерлер жана эл аралык эксперттер Саакашвилинин саламаттыгы өтө начар экенин айтып, экс-президентти европалык клиникага дарылоого жөнөтүүнү сунуштаган. Бирок өлкө бийлиги сунушту кенебей жатканын Европарламенттин депутаттары айтып чыккан.
Украинанын жарандыгын алган Грузиянын мурдагы президенти 2021 жылы күзүндө өлкөгө жашыруун кайтып келгенден кийин камалган. 6 жылга соттолгон саясатчыга кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген айып тагылган. Иран Исфахандагы аскери объектисине учкучсуз учак менен кол салууга Израилди айыптады. Ирандын Бириккен Улуттар уюмундагы элчиси Амир Саид Иравани алынган маалыматтар Израиль күнөөлүү экенин тастыктап турат деди. Ошондой эле ал бул кол салуу үчүн жооп кайтарылат деп эскертти. 29 январга караган түнү Ирандын борбордук Исфахан провинциясындагы аскери заводко учкучсуз учактар сокку урган. Чыгыш Азербайджан провинциясындагы мотор майын чыгарган ири завод жана Ирандын батышындагы Дисфул шаарындагы аба базасы да чабуулга кабылды. Бул объектилер ракета өндүрүүгө байланыштуу болгондуктан бутага алынганы болжолдонууда. Иран соккудан келтирген зыян анча деле эмес деп ырастоодо. Израилдин маалымат каражаттары батыш чалгын кызматтарынын маалыматтарына таянып, бардык учкучсуз учактар өз максатына жеткенин кабарлашты. Израиль окуя боюнча расмий комментарий берген жок. Израилдин премьер-министри Беньямин Нетаньяху 3 февралда Франциянын президенти Макрон менен жолукканы белгилүү болду. Анда эки өлкө Иран ядролук программада ачыктыгын көрсөтүшү керек деп, андай болбосо анын кесепети оор болот деп белгилешти. Нетаньяху өкмөт башчылыкка шайланаарда Ирандын ядролук программасын токтотууга убада берген болчу. Кемпират иши боюнча дагы бир жарандык активист камалды. Темир Махмудов 1-май райондук соттун чечими менен 20 февралга чейин тергөө изоляторунда кармалат. Өткөн жылы октябрда Кыргызстанда 30га жакын саясатчы, укук коргоочу, активист жана блогер камалган. Алардын бардыгы Кемпират суу сактагычынын жерин Өзбекстанга берүүгө каршы чыккан. Кармалгандардын арасынан 3-өө ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгарылды. Аларга жапырт башаламандык уюштурууга даярдануу беренеси боюнча айып тагылган. Ички иштер министрлиги шектүүлөрдүн айыбы боюнча далилдер жетиштүү экенин билдирсе, камалгандар жана жарандык коомуну саясий куугунтук деп атоодо. Акипресс агенттигинин Баткендеги журналисти Арзыгүл Калымбетованын өлүмүнө шектелген блогер Батмакан Жолболдуева этиятсыздыктан өлүмгө алып келүү беренеси боюнча акталды. Бул тууралуу Клоп басылмасына блогердин жактоочусу Назгүл Сүйүнбаева билдирген. Анткени менен Баткен райондук соту Жолболдуеваны башка 3 иш боюнча күнөөлүү деп таап, 2 жылга пробациялык көзөмөл дайындалды. Жактоочу Жолболдуевага 2 жылга блогердик ишмердүүлүк кылууга тыюу салынганын белгилеп, алар бул чечим боюнча облустук сотко даттанаарын кошумчалады. Журналист Арзгүл Галымбетова 26 мартка караган түнү каза болгон. Андан кийин Баткен облустук милиция кылмыш ишин козгоп, 28 мартта блогер Батмакан Жолболдуеваны кармаган. Индонезияда өндүрүштүк химикаттарды фармацевтикалык катары саткан ишкерге карата соттук тергөө башталды. Химиялык зат сиропту даярдоодо пайдаланылып кетип, андан улам 200дөн ашуун бала каза болгон деп божомолдонууда. Индонезия бийлигинин айтымында, кейбир парацетамол негизиндеги сироптордо жүздөгөн балдар жабыркаган. Бөйрөктүн курч жаракатына алып келе турчу 2 ингредиент этилен гликоль жана диэтилен гликоль бар болгон. Бул эки химикат антифриздерде, тормоз суюктуктарында жана өндүрүштө колдонулат. Жана көптөгөн жөтөл сиропторунда дагы эриткич же коюлагыч катары кошулат. Алар уулу жана курч бөйрөк жетишсиздигине алып келиши ыктымал. Өткөн аптада бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму өткөн жылы Гамбия, Өзбекстан жана Индонезияда жөтөлдүн сиропунан болжолдуу 300дөй баланын өлүмүнөн кийин балдарды уулуу дарылардан коргоо үчүн тез арада чара көрүүгө чакырган. Апта ичиндеги маанилүү кабарлар топтому ушулар болду. Кийинки аптада кайрадан көрүшкөнчө.